Май айындагы тынымсыз жааган жаандан улам келген сел облустун айыл чарбасына бир топ кедергисин тийгизүүдө. Айрыкча жолдордун абалын бузуп, ички чарбаларды жараксыз абалга келтирүүдө. Бүгүн 18 май күнү саат 13:30 чамасында Кадамжай районунда мөндүр аралаш жааган жаандын кесепетинен коктуу колоттордон сел суулары түшкөн. Кадамжай районунун Орозбеков көчөсүндөгү райондук ички иштер бөлүмүнүн имаратынын жертөлөөсүнө жана Зивидная көчөсүндө жайгашкан өрткө каршы куткаруу бөлүмүнүн огород участкасына кирген. Тазалоо иштерине 2 бөлүмдө 6 куткаруучу тартылган. Кошумчалай кетсек, селдин кесепетинен Ош Разаков жолу бактылуу жабылып, тазалоо иштеринен кийин кайрадан каттам иштей баштаган. Азыркы учурда Орозбек көчөсүндө Ош Ишкана жолунун 124 чакырымында селодуктан сел түшүп, жол бекилгенде азыркы учурда толук ачылды. Бардык службалар ишке тартылды. Деп-46 жергиликтүү бийлик, жеке менчилик бардык өзүбүздүн номер 3-чүлөр Токио куткаруу кызматтарынан бардык службалар ишке тартылып, азыркы учурда жол каттам толугу менен ачылды. Бирок сот аресине келген боюнча иштер жүрүп жатат. Куткаруучулар иштеп атат. Канча сос объектке анан канча турак жайга кирди? Азырынча толук маалымат жок. Бирок токтолуп атат.